Саламатсыңарбы балдар. Кыргыз тили сабагын баштайбыз силер менен Бактыгүл Султанбековна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы чейректик кайталоо. Биз сабакта өтүлгөндөрдү кайталайбыз, сүйлөө кебибизди калыптандырабыз, сүйлөшүүгө машыгабыз, өткөн чакты билдирген ды, таандыкты көрсөтүүчү ы-сы мүчөлөрүн эске салабыз. Биринчи көнүгү үй канаттуулары жана жапайы канаттуулар кайсыларды? Келгиле балдар, алгач биз канаттуулардын аталыштарын эске түшүрүп алалык. Короз, үкү, тоту куш, үпүп, сагызган, бүркүт, тоок, күкүк, каз, өрдөк, күрп. Ашык сүрөттөрдү тап. Үй канаттуулары кайсылар? Алар жөнүндө эмнени билесиңер деген суроолорго жооп бергенге аракет жасайбыз. Ашык сүрөттөрдү табалык кана. Биринчи ашык сүрөт бул сагызган, тоту куш, үкү, күкүк, бүркүт жана үпүп. Булар жапайы канаттуулар. Үй канаттуулары короз, күрп, каз, өрдөк жана тоок экен. Айткылачы балдар, алар кайда жашайт? Туура, алар адамдын короосунда жашайт. Алар адамга кандай пайда алып келет? Туура, алар адамга эт, жумуртка, жүн берет. Мисалы, каздын жүнүнөн жаздык жасалат. Айткылачы балдар, азыр жапайы канаттуулар кайда жашайт? Туура айтасыңар, жапайы канаттуулар токойлордо же тоолордо жашашат. Келгиле ашык сүрөттөрдү табалык. Ашык сүрөттөр бул өрдөк, тоок, короз, күрп жана каз. Анткени алар үй канаттуулары. Ал эми үкү, үпүп, сагызган, бүркүт, тоту куш жана күкүк жапайы канаттуулар. Кана айткылачы балдар, жапайы канаттуулар токойго кандай пайда берет? Туура айтасыңар. Алар токой өсүмдүктөрүнө зыян келтирүүчү корт кумурскаларды жешет. Демек алардын негизги азыгы бул корт кумурскалар экен. Ал эми жырткыч жапайы канаттуулар кадимкидей эле майда жандыктарга аңчылык кылат экен. Алардын бири бул бүркүт. Күкүк жөнүндө эмнени билесиңер балдар? Күкүк балапандарын өзү басабы? Жок, туура айтасыңар. Күкүк жумурткасын ар кайсы куштун уясына таштап кете берет экен. Демек, жапайы канаттуулар эмне кылышат экен? Албетте, алар уя салышат жана балапандарын басып чыгарышат. Көп чекиттин ордуна ды мүчөсүн улагыла. Ды мүчөсү уланган сөздөр эмне кылды деген суроого жооп берип, кыймыл аракеттин болуп өткөндүгүн билдирет дегенбиз. Анда эмесе баштадык. Короз кыйкырып элди ойготту. Жөжөлөр короодо ойношту. Эжем аларга жем суу берди. Улак секирип ойноду. Жылкы жүк ташыды. Аккуу сууда сүздү. Бүркүт асманга учту. Булбул сайрады. Азаматсыңар балдар. Грамматикалык тема таандыкты көрсөтүүчү ы-сы мүчөлөрү. Демек, ы-сы мүчөлөрү кандайдыр бир заттын, нерсенин үчүнчү жакка таандык экендигин көрсөтүп, кимдин деген суроого жооп берет. Слова с окончанием «ысы» указывают, что предмет принадлежит третьему лицу, ему или ей, используется обычно с местоимением «анынг», который переводится «его», «ее» и отвечает на вопрос «кимдин», «чей». Если корень слова оканчивается на гласный звук, то мы допишем окончание «с», «си», «су», «сю». Если же корень слова оканчивается на согласные звуки, то мы допишем окончание «ы», «и», «у», «ы». Мисалы: топу – шапка, топусу – его шапка, китеп – книга, китеби – ее книга. Обратите внимание, корень слова оканчивался на глухой «п»,
а при дописании окончания он смягчился и перешел в звонкий «б». Итак, если корень слова оканчивается на глухой «п» и «к», при дописании окончания принадлежности «ы» они смягчаются и переходят «п» на «б», а «к» на «г». Ребята, вы это должны запомнить. Бөлме комната, бөлмөсү его комната. Үчүнчү көнүгө сөздөргө с, си, со, сө, ы, и, у мүчөлөрүн улагыла дейт. Кана баштадык. Кулуну, музоосу, козусу, жөжөсү, бачекеси, такайы, жылкысы, төөсү, бүркүтү, туура гыга өтөт дагы, мышы гы болот. Күчүк к жумшарып гыга өтөт дагы, күчүгү болот. Азаматсыңар балдар. Эгерде кайсыл бир жерде ката кетирген болсоңор, каталарыңарды оңдоп алгыла. Ашык сүрөттү тап. Биринчи мамычадагы сүрөттөргө көңүл бурабыз. Жылкы, ит, мышык, коён, илбирс. Экинчи мамычадагы сүрөттөр аюу, чочко, эшек, эчки жана кой. Үчүнчү мамычадагы сөздөр мый, мамалак, бөжөк, күчүк жана төө. Кана балдар, биринчи мамычада кайсы сүрөт ашык? Албетте илбирс бул жапайы жаныбар. Ал эми жылкы, ит, мышык, коён бул үй жаныбарлары. Экинчи мамычадагы сүрөттөрдү карагыла. Кайсы сүрөт ашык? Албетте аюу ашык. Анткени аюу жапайы жаныбар. Ал эми чочко, эшек, эчки жана кой үй жаныбарлары. Үчүнчү мамычадагы ашык сүрөт бул төө. Анткени мый, мамалак, күчүк жана бөжөк жаныбарлардын балдары. Азаматсыңар балдар. Кимге эмне жагат? Балдар, бул таблицаны колдонуп, кимге эмне жагарын айтып берүүгө көнүккүлө. Мисалы, мага жылкы жагат, атама бүркүт жагат, байкеме акаюу жагат, досума короз жагат. Эмне туура, эмне туура эмес. Туура сүйлөмдөрдү жазгыла. Демек балдар, бул жазуу тапшырмасы. Туура сүйлөмдөрдү дептерге көчүрүп жазасыңар. Биринчи сүйлөмдү карагыла. Мый иттин баласы. Бул туурабы? Туура эмес. Мый мышыктын баласы. Экинчи сүйлөм. Жылкы үй жаныбары. Ал жүк ташыйт. Туурабы? Туура. Төө бул күчтүү жаныбар. Туура. Акаюу ысыкты жакшы көрөт. Туура эмес. Акаюу муздакты жакшы көрөт. Коделек аф дейт. Туура эмес. Коделек иа деп кыйкырат. Бүркүттүн көзү абдан жакшы көрөт. Туура. Илбирс биздин тоолордо жашайт. Туура. Зебранын өңү кызыл. Туура эмес. Зебранын түсү ала була. Бул 4 сүйлөмдү дептериңерге көчүрүп жазып алгыла. Өлгү боюнча сүйлөш. Азыр сүйлөшүү жолборс жөнүндө болот. Бул эмне? Бул жолборс. Жолборс кандай жаныбар? Жолборс жырткыч, ал абдан күчтүү, сүрдүү жаныбар. Ал кайда жашайт? Ал токойдо жашайт. Демек, өз алдыңарча үлгү боюнча сүйлөшүүдө жапайы жаныбарлар болобу, үй жаныбарлары болобу, кайсы бир жаныбарды тандайсыңар дагы ата энеңер менен сүйлөшүүгө аракеттенесиңер. Диалогду толукта. Диалогдо кээ бир сөздөр калтырылып кетилген, ошол сөздөрдү толуктап
иштейбиз. Азыр кайсы мезгил? Азыр кыш мезгили. Кыштын белгилери кайсылар? Кышында күн суук болот, кар жаайт, жер бети ак жамынат. Азаматсыңар балдар. Балдар эмне тебишет? Балдар коньки, лыжа, чана тебишет. Азаматсыңар балдар. Бардыңар, туура аткардыңар деп ойлоймун. Ишенемин силерге. Сабагыбызды жыйынтыктап алалык. Мен эмнени билдим? Өтүлгөндөрдү кайталадым. Сүйлөө кебимди калыптандырдым. Сүйлөшүүгө машыктым. Өткөн чакты билдирген д таандыкты көрсөтүүчү ы, с мүчөлөрүн эске салдым. Диалогду толуктоого машыктым. Балдар, каникулда жакшы эс алгыла. Ден соолукта болгула. Көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Жаңы жылыңар менен куттуктайм.